кесиптештерин бул дүйнөдөн өтүп кетип атат, өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн, жаназасына барсаң үйү сөгүз съемный квартиранан чыгып атат да. Өмүр бою иштеп жүрүп, бир квартирага жетпей бул дүйнөдөн өтүп кетет. Анан баарыбыз бул жашоого бир келебиз, бир туулап, бир өлөбүз. То есть жашоодо Алла Тааланын берген мүмкүнчүлүгүн баардыгыбыздан туура пайдаланабыздан. Мен барып эс алып жатканда, могу видеодон бир аз көрдүм. Эс алып жатып, балдарымдын сүйүнүчүн, балдарымдын бактылуу жашоосун көрүп отуруп ойлодум да. Мен деле кээ бир адамга предлагать эттим да. Кээ бир могу инкрус компаниясы аркылуу барады, эс алабыз деп калды. Кээ бир адам отказ берет, кээ бир адам макул болот, ар кандай да. Анан жанагы отказ берген адамдарды ойлодум да. Эгерде мен дагы 1,5 жыл мурда мени чакырган адамга отказ бергенимде, менин үй бүлөмдө мындай бактылуулук жашоо болмок эмес. Менин үй бүлөмдө мындай рызкы болмок эмес. Менин 6 айлык балам дүйнөгө моундай чыгып, эс алган эмес лайнер менен. Деп ойлодум да. Значит, баягы отказ берген адамдар болсо, эч переживать этпей эле коюңуз да. Ал адамдар сиздерге отказ берген жок. Ал адамдар өздөрүнүн келечегине, өздөрүнүн бактылуу жашоосуна, өздөрүнүн балдарынын келечегине отказ берип жатат. Анан мен көп учурда анализ кылам да. Өзүм университетте 18 жыл университетте мугалим болуп иштедим. Көпчүлүк учурда ата-эне ушундай экенбиз да. Өзүбүздүн сознаниябыз кайсыл жерге чейин жетсе, границага чейин, ошого карата балдарды ограничение кыла берет экенбиз. Балдарды чет мамлекетке чыгарбайт экенбиз окууга. Болду балам. Политех, национальный, БГУ, Арабайга ушул жерде окуйсуң, бүттү, келесиң, айында мектепте педагог болуп иштейсиң, ушинтип ограничение этип. Эмне үчүн? Себеби ата-эне өзү чет өлкөгө чыкпаса, ата-эне өзү дүйнөнү көрбөсө, мышлениясы ошол мурдагы боюнча калат экен да, өзүнүн аң сезими жеткен чекке гана баласын ошол менен чиктеп кое берет экен. Эмне үчүн балаңыздар Америкага барып окуса болду, эмне үчүн Японияга барып окуса болду? Өткөндө бир коллегабыз айтып жатат. Барып келгенден кийин мама, я здесь хочу учиться деп айтып атат балам дейт. А көрсө, баланы ошо дүйнөгө саякатка чыгып жүрүп, уже анда сознание пайда болду. А көрсө Кыргызстандан башкада жер бар турбайбы? Башка жактарда окуса болуп турбайбы, көрсө болуп турбайбы деген ой пайда болду. Ошон үчүн жашоого бир келебиз, бир кетебиз. Анан айрыкча мынтип байкелер, эжелер бар экен. Мен өткөндө командада менден бир 20 чакты адам чогуу менен барышты. Көпчүлүк апалар, эжелер мындай кыйналышты да, басканда айтат экен, түйшүк деп жүргөн өмүр бою даже өзүбүздүн акча жок эмес экен, акча баарыбызда бар экен да. Даже өзүбүздүн акчаны өзүбүздүн ден соолугубузга да жумшабаппыз дейт да. Мейли ушуга да жмоттонуп, ушуга да даже аяппыз дейт да. Не только эс алуу. Мейли хотя бы ден соолугубузду караганда азыркы возрастта мындай кичине басып, кыймылдап эме кылмакпыз дейт да. Эч бир эмеден өткөн жокпуз дейт. Өмүр бою караган жокпуз. Түйшүк деп туруп эле балабыз, чакабыз ушул деп жүрүп базарда жүрдүк дейт. Азыр мына уже ден соолугубуз жок эс алып турган учурда. Ошон үчүн жашоону туура пайдаланыңыз да. Анан акча жок эмес экен, баарыбызда бар экен да. Просто ошол акчаны туура пайдаланганды үйрөнүңүздөр. Көп азыр жаштарда баарыңыздар да балдарыңыздар, кыздарыңыздар бар, баары айфон телефондорду көтөрүп жүрүшөт. Өткөндө мен бир кесиптешимде ошо айфон телефон алыптыр, анан айттым да, канчага алдың десем, агай рассрочкага алдым, ай сайын 12 000 сомдон төлөймүн дейт, 1 жылга рассрочкага алдым. 1 жылдан кийин ушуну канчага сатасың десем, агай максимум 50 000 сомго сатам. Сен азыркы 130-140 000 сом 1 жылдан кийин 50 000 сом болуп калыш үчүн сен 10 ай мектепке келип эртең кечке сабак болуш керек. Ушу сага керекпи? Жок, ал берип атасыздар балдарыңыздарга. Просто ошону бул жака жумшасаңыздар, силер балдарыңыздарга бир инвестиция, келечегине уже бир бизнес ачып калып атасыздар. Балдардын келечегине уже бир бактылуу жашоосуна бир жакшы жол түзүп берип коюп атасыздар. Ал жанагы мусорго кете турган акчалар жанагылар. Телефон, прическа, кирпик, тырнак, кийим, бул нерселер бардыгы ал мусорго кете турган нерсе да. Менде деле кээ бир окуучуларым официантка болуп, башка болуп иштейт. Анан сабакка келип, сабакта уктап отурат. Анан айтам, мейли акча иштеп атасыңар, кайда жумшап атасыңар? Агай телефон алып атам, кийим алып атам, башка нерсе кылып атам. Айттым, азыр сен мейли ойлоп атасың, мен акча иштеп атам, кыйынмын деп. Бирок 1 жылдан кийин могу телефонуң да жок болот, кирпигиң да жок болот, кийимиң да жок болот, башкаң да жок болот, билимиң да жок болот. Бардык нерсе жок 1 жылдан кийин. Ты уже проиграл. Ошон үчүн сиздер
жашоонун уруктурбаңыздар, акчаңыздарды туура пайдаланыңыздар. Буюрса бул жерде азыр айтып кетем, кандай бизнес баштасак болот, балдардын келечегине кандай шанстарды түзүп берсек болот, силерге айтып берем. Кичине мен бар 5 жыл келген боюнча бир аз видео коюп берейин. Саламатсыздарбы, урматтуу команда? Мына биз бүгүн Дубайдан лайнерге келдик. Мынакей бул биздин лайнер, MSC Eurobia деген лайнер. Мынакей баарыңыздарга Дубайдан лайнерден ысык салам. Мынакей узундугун көрдүңүздөрбү? Тепе чейин 400 метрдеги узундугу. Мына ушундай болгон 2022 жылы 2-декабрда сууга түшкөн жаңы лайнер. Буюрса азыр киребиз. Баарыңыздарга салам. Келиңиздер, эс алыңыздар, жашооңуздарды бактылуу жашап өткөрүңүздөр. Мындайча караганда киришип жүрсөк деле ушул жашоону жашайт экенбиз. Эс алып жүрсөк деле ушул жашоону жашайт экенбиз. Баарыбыз өзүбүзгө суроо бериш керек да. Мен ушул жашоодо өзүмө татыктуу жашап атамбы деген суроо беришибиз керек да. Ошон үчүн бардыгыңыздарга татыктуу жашоону каалаймын. Келиңиздер, эс алыңыздар, бактылуу болуңуздар. Баарыңыздарга ысык салам.